Муса жана анын кудайы бизди алдап жатат. Биз эң улуу элбиз. Мен болсо кудаймын. Жер жүзүндөгү эң мыкты башкаруучумун. Малдарды кайра калыбына келтирип алабыз. Малдар кайра төлдөшөт. Жахаба, сен жогоруда асмандагы тагыңда отуруп, жер жүзүн башкарып турасың. Бүткүл Мисир жерине сен жогорку башкаруучу экениңди көрсөт. Бүткүл адамзаты жалгыз сенин эркиңе баш ийип, сенин атыңды даңазалашсын. Сенин эркиңди аткарышыбыз үчүн дагы эмне кыла алабыз? Мештен бир ууштан гүл алгыла. Мусаны фараондун көз алдында асманга чачсын. Ошондо бүтүндөй Мисир жерин уюлгуган чаң каптап, бүткүл Мисир жериндеги адамдар менен мал жандын баарына ириңдүү жара чыгат. Бул оору жанчыдагы ыс болду. Еврейлердин кудайына каргыш дейсин. Фараон, жакшылап ойлон. Бул пайдасыз адамдар биздин жерибизден чыгып кетсин. Бүгүн ажайып иштерди көрсөтүүгө фараондун алдына бара албайм. Ал тургай, мен бул жарадан улам, бутума тура албай жатам. Фараондун сыйкырчылары жана бүткүл Мисир элин ириңдүү жара каптагандыктан фараондун алдына келе албай калышты. Мисирликтердин азап кайгысына карабай, фараондун жүрөгү өзгөргөн жок. Эртең туруп, фараондун алдына барып, ага мындай деп айт. Еврейлердин Кудай Теңири мындай дейт: менин элимди кое бер, ал мага ибадат кылсын. Анткени бул жолу мен сени катуу жазалайм. Ошондо сен бүт жер үстүндө мага теңдеш эч ким жок экенин билесиң. Мен эртең так ушул убакта Мисир негизделген күндөн тартып азыркыга чейин болуп көрбөгөн өтө катуу мөндүр жаадырам. Ошондуктан малыңды чогултканы киши жибер. Үйгө келбей калган адамдарың, малдарың мөндүрдөн кырылат. Ой, Келесо, сен бул чөлдүн пайгамбарына, анын сөзүнө ишенип жатасыңбы? Кээ бир мисирликтер Теңирден коркуп калышты. Ошондуктан малдарын жана кулдарын мөндүрдөн жашыранга шашылышты. Ал эми Теңирдин сөзүнө ишенбеген мисирликтер көптөгөн адамдарынан жана малдарынан айрылышты. Эгер менин кожоюнум Муса аркылуу айтылган Теңирдин сөзүнө кулак салганда эмне? Биз үчүн кеч болуп калды. Эч жакка кача албайбыз. Кудуреттүү Сет, бул башламандыктын жана шамалдын башкаруучусу. Бул бороону токтот. Чындыгында сен Мусанын көрүнбөгөн кудайына караганда күчтүүсүң. Биздин бороон кудайыбызды еврейлердин кудайына теңеп болбойт. Бул абдан оор. Бул мүмкүн эмес. Мен коркуп жатам. Бул жолу мен күнөө кылдым. Теңир адилеттүү. Мен жана менин элим айыптуу. Теңирге сыйынгылачы. Кудайдын күңгүркүрөөсү менен мөндүрү басылсын. Мындан ары силерди кармабайм. Мен колумду сунам жана сыйынам. Бирок силердин Кудай Теңирден коркпогонуңарды билем. Теңир Муса аркылуу айткандай, фараон мөндүрдүн басылганын көргөндө жүрөгү катууланып, Ысрайыл уулдарын ибадат кылууга кое бербей койду. Ошондо Теңир Мусаны кайрадан фараонго жиберди. Еврейлердин Кудай Теңири мындай дейт: качанга чейин сен мага моюн сунбайсың? Менин элимди кое бер. Эгерде сен менин элимди кое бербесең, анда эртең мен сенин жериңе чегиртке каптатам. Алар жер бетин каптайт да, калгандардын баарын курутат. Бул деги бизди качанкыга чейин кыйнайт? Бул элди кое бер. Мисирдин кыйрап бара жатканын дагы деле көрбөй турасыңбы? Муса таягын Мисир жерине сунду. Ошондо Теңир бул жерге чыгыштан шамал жиберди. Ал шамал бир күн, бир түн болду. Чегиртке бүт Мисир жерин каптады. Алар өтө көп болчу. Буга чейин мынчалык көп чегиртке болгон эмес. Мындан кийин да болбойт. Мисир жериндеги бак-дарактардан, талаадагы өсүмдүктөрдөн эч нерсе калган жок. Эмнеге фараон Мусаны укпай жатат? Еврейлердин кудайы кайрадан Муса аркылуу айтканын кылды. Балким ал чыныгы жалгыз кудайдыр. Элдер, Муса алдын ала айткандын баары орундалып жатат. Биз эми баарыбыз кырылабыз. Осирис, өзүңдүн күчтүү кудай экениңди көрсөт. Кеп, өсүмдүктөрдүн кудайы,
Сен еврейлердин кудайы биздин чарбабызды эмне кылып жатканын көрбөй жатасыңбы? Фараон кайрадан Мусаны чакыртып, элин кое берем деп убада кылды. Бирок Кудай чегирткелерди жок кылганда, жүрөгүн катуулантып, кулдарды кое бербей койду. Андан кийин Кудай Мисир жерине көзгө сайса көрүнгүс караңгылык каптатты. 3 күн караңгы болду. Бирок ысрайылдыктардын үйүндө жарык болуп турду. Мен сени бак эле өлтүрүп салмакмын. Бирок биздин кудайыбыз алсыздык кылды дешмек. Жого бул жерден. Мага кайра келимди ойлобо. Анткени мен жүзүмдү көргөн күнү өлөсүң. Сен айткандай болсун. Мындан ары жүзүңдү көрбөйм. Теңир Мисирди дагы бир жолу жазалайм дейт. Ошондо фараон бизди бул жерден шашылыш кууп чыгат. Түн ортосунда кыйратуучу Мисир жерин аралап өтөт. Ошондо Мисир жериндеги тумбалдардын баардыгы өлөт. Малдын биринчи төлүнүн баары кырылат. Ушул түнү күнөөнү Кудай жазалайт. Ысрайыл эркектери өз үй бүлөсүнө бирден козу камдасын. Козунун канын үйдүн эшигинин 2 кашегине, эшиктин маңдайчасына сыйпап коюшсун. Эми мисирлик кожоюндарыңарга барып, алтын, күмүш сурагыла. Кудай алардын жүрөгүн жибитти. Алар силерге ашыгы менен беришет. Буюмдарыңарды жыйнап, эртең менен кеткенге даярдангыла. Эми силер бул жерге кайтып келбейсиңер. Баргыла, камдангыла. Апа, эмнеге атам эшикти кан менен боеп жатат? Кудай, силер отурган үйлөрдөгү ошол кан силердин белгиңер болот. Канды көрүп, силерден кыя өтүп кетем деген. Ата, эмнеге бул түн башка түндөрдөн айырмаланат? Кудай бизге азаптарыбызды эстен чыгарбашыбыз үчүн ачуу чөптөрдү кошуп, этти отко кактап, бышырып жегиле. Мисирден шашылыш чыкканыбыз үчүн ачыткысызынан жегиле дейт. Бул биздин жаңы жашообуз болот. Ар жылы ушул убакта биз Теңир бизди фараондун колунан куткарганын эстеп, Пасах майрамын майрамдап турабыз. Бүгүн Кудай түн ортосунда ага ишенбеген баардык туунуулдарды кырыш үчүн кыйратуучуну жиберет. Бирок кашектеги канды көргөндө ал үйдөн кыя өтөт. О ата, өзү чуунугуп жатасыңбы? Кыйратуучу жакын эле жерде окшойт. Балдарым, коркпогула. Биз Кудайдын тилин алдык. Кашек канга боелгон, жана козунун этин жеп жатабыз. Жок! Жок, Кудай! Менин баламды алба! Биздин уулубуз өлдү! Тезирээк! Мусаны мага алып келгиле! Эмне? Ал үйдүн тунуулу болчу да. Фараон кайрадан Мусаны чакыртты. Бирок анын жүзүнө караган жок. Мен күнөө кылдым. Суранам, Ысрайыл уулдары, менин элимдин арасынан кеткиле. Мага да батаңарды бергиле. Ошентип Кудай Ысрайыл уулдарын алардын ата-бабасына берген убадасы боюнча 400 жылдан кийин Мисир жеринен алып чыкты. Мисирликтер ысрайылдыктарга көтөрө алышынча алтын, күмүш, тамак аштарды беришти. Ысрайылдын уулдарына бул күн кубанычка айланды. 600 000 эркек, аялдары, бала бакырасы менен Мисирден чыгып, убадаланган жерге сапар тартышты. Теңир күндүз аларга булут мамынын ичинде жол көрсөтүп, ал эми түн ичинде от мамынын ичинде жарык болуп, алардын алдында бара жатты.